Салам достор, бүгүн сиздерге усилитель сигналды сатып алганды жана канчалык иштерин көргөзүп бермекчимин. Ал үчүн биз өзүнүн официальный сайтына киришибиз керек болот. Мынакей, өзүңүздөр көрүп тургандай эле усилитель сигналдын 3 түрү чыгып турат, 3 түрү көрүнүп турат. Жана эске сала кетчү жери, албетте булар Москва шаарында сатылат. Мына ушуну эске сала кетиңиз. Жана албетте буну менен бирге LAN кабель сатып алыш керек. Жана ошол роутер алуу керек болот. Мисалга, алардын ичинен сиздерге бирөөсүн көрсөтүп берейин. Мынакей, бул жерде частотный диапазон устройства Wi-Fi деп турат. Жана одновременная работа бул 2,4 ГГц 5 ГГц чейин. Мына ушул роутерди сатып алгандан кийин ушул сырттан, крышадан келген кабелдерди мына ушул жерине улайсыздар. Жана айта кетчү жери, мына ушул жерден эле LAN кабелди сатып алуу керек. Мынакей чыкты. Мына ушул жерден өзүңүздөргө жаккан кабелин сатып алсаңыздар болот. Жана албетте сиздерге интернеттин ылдамдыгын кантип текшерүү керек экенин көрсөтүп кетейин. Бирок андан мурда мен сиздерге муну көрсөтө кетейин. Бизде негизинен бул 2 линия бар. Бул 5G дегени 5 ГГц. Ал эми астындагы доступная сети бул 2,4 же болбосо 2,5 ГГц. Эми ылдамдыкты кантип текшерүү керек экенин көрсөтүп берейин. Ошону менен эле бирге сиздердики 5 ГГц болсо, ошончолук ылдамдыгыңыздар дагы да жакшыраак иштейт. Мынакей, өзүңүздөр көрүп тургандай эле айылда болсо дагы шаардын интернетинен кем калышпай эле иштеп жатат. Анда эмесе анын настройкаларына кирели, кайсыл жерде эмне болуш керек экенин. Бул ошол сиздерге айтып кеткен усилитель сигнала Strip Culture Pro'нун веб-сайты. Жана бул жерде көрүнүп тургандай эле өзүнүн IP адреси болот. Мисалга, бул жерде көрүнүп турган 192.168 жана 8.1. Жана сөзсүз түрдө бул башка өлкөдөн Кыргызстанга алып келгенде анын настройкаларын оңдоп кайрадан башынан жасап алуу керек экен. Мынакей, өзүңүздөр көрүп тургандай эле имя профиля о интернет жана жөн эле точка доступа интернет. Бул Ошка сим картасына. Ушинтип настройкасын бир жолу управление профилден жасап койсоңуздар, Кыргызстанда иштей берет. Жана көргөзүп берейин. Роутердин настройкасына киргенде бул жерде көңүл бурсаңыздар, кадимкидей эле логин жана пароль сурайт. Ошол логин паролуңузду өзүңүз ойлоп таап жазып, андан кийин войти басып кире берсеңиз болот.
Мынакей роутердин настройкасына деле кирдик, өзүнүн IP адреси менен. Эми башка фирманын роутери болсо IP-адреси башкача болушу мүмкүн. Бирок сатып алганыңызда коробкасында же документациясында сөзсүз түрдө жазылуусу керек. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай эле Imia City бул Wi-Fi'дин аты жана ключ F бул Wi-Fi'дин паролу. Жана бул 2,4 ГГц бул дагы Wi-Fi'дин линиясы. Негизи көрүп турганыңыздардай эле 2,5 ГГцти дагы иштетсеңиздер болот. Бирок сиздерге сунушубуз, эгерде 5 ГГцти телефонуңуздар же роутериңиздер көтөрө турган болсо, анда 5 ГГцти иштетсеңиздер дагы да өзүңүздөргө көбүрөөк пайда болот. Интернетиңиздер дагы да жакшы иштейт. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Эгерде тоскоолдуктар болуп атса же түшүнбөгөн жериңиз болсо, анда сурай берсеңиз болот. Ушул мен айткан усилитель сигнала Strix Ultra Pro. Ушунун ичине сим-карта түшөт. Кыргызстанда бардык эле уюлдук оператордун симкалары түшө берет. Ошка, Билайн, Мегаком жана башка сим-карталар болсо, баарында деле иштей берет. Ошондуктан коркпостон эле бул устройствого сим-карта салып иштете берсеңиздер болот. Жана бул жабдыктын арт жагында мисалга өзүнүн мындай жазуусу бар жана өзүнүн көрүп турганыңыздардай эле укрепители бар. Өзүңүздөр жакшы жерге бекемдеп коюп алсаңыздар болот. Жана эске сала кетчү жери бул астында турган мисалга сол жагындагысына бул LAN кабель түшөт. Ал эми экинчисине болсо бул сим-карта түшөт. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле мына ушул жерине LAN кабелди койсо болот. LAN кабель мына ушундай болот. Эгер билбегендерге, бирок көпчүлүк эле билсе керек деп ойлойм. Жана кабелди эмтип кошуп койгондон кийин бул кабелди катырып койчу мына ушундай өзүнүн колбачоктору бар. Жана айтып кеткендей эле бул жерине сим-карта түшөт. Мисалга ушул өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстандын эле сим-картасы. Жана ошол сим-картаны чыгарган жеринен эле кайра сим-картаны салып коюп иштете берсеңиздер болот. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушул кызыл бул LAN кабель. Ушул LAN кабель үйдө роутерге уланышы керек. Мынакей ушинтип жайгаштырып алсаңыздар болот. Жана аны жайгаштырып жатканда базовый станцияга карап жайгаштырган жакшы жана мүмкүн болушунча бийигирээк жайгаштырган жакшы. Себеп дегенде тоолор, бактарактар, үй жана кээ бир релефтер тосуп калышы мүмкүн. Ал эми бул болсо, бул ошол блок питания усилитель сигналга комплект болуп кошулуп берилет. Ал эми бул кабель болсо ошол усилитель сигналга орноткон усилитель сигналдан түшкөн кабель. Бул кабелди астында PoE деген жерине
улообуз керек. Ал эми бул жерде айта кетчү жери, бул жерде PoE деп жазылып турган жерине ошол крышадан түшкөн кабелди сауу керек. Ал эми бул жерде LAN кабель деп турган жерине ушул блок питаниядан чыккан кабелди кошуу керек. Ал эми мындагы ошол экинчи LAN кабелди, көк LAN кабелди бул ошол үйдөгү Wi-Fi роутерге улоо керек. Жана ошол кабелди ошол Wi-Fi роутерге ушундай кылып улайбыз. Жана айта кетчү жери, бул двухдиапазонный роутер алганыңыздар жакшы. Мисалга бул жерде көрүп турганыңыздардай эле ошол двухдиапазонный роутер алганыңыздар жакшы. Мисалга ал бул жерде көрүп тургандай эле 800.11ac бул двухдиапазонный роутер болот. Демек ал 2,4 ГГц жана 5 ГГц линиясын чыгарып берет. Wi-Fi'дан 2 линия чыгат, аны дагы кийин көрсөтүп берем.